Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде парламент программасы. Бул апта ичинде кандай жаңылыктар болду? Алгач кыскача түрмөгүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси төрага Дастанбек Жумабеков баштаган бир катар депутаттардын катышуусунда өттү. Айтматовду тааныган, анын чыгармаларын окуган ар бир муун түбөлүк аны унутпайт. Ички иштер министрлиги БАЖы жана дагы бир нече мекемелерде иштегендердин пенсияга чыгуу жашын узартуу каралууда. Мен мындай тенденцияны карап көрдүм, дагы 3 жыл, 5 жылдан кийин 10 миллиард сомго чыгат экен военнослужащийлердин пенсиялары. Депутат Камчыбек Жолдушбаев балдардын келечегин ойлоп, менчик имаратын мектеп катары колдонуу үчүн мамлекетке өткөрүп берди. Айылдарды, аймактарды өндүктүрүү жылдын эң мыкты жылы болуп аткандан кийин ошону берип атабыз. Төрага Дастанбек Жумабеков маалымат жана басма сөз күнүнө карата журналисттерди куттуктады. Экономикасы күчтүү өлкөлөрдүн арасына кошулалы деген ниет менен бүгүнкү күндө сиздер да ар бир бутакта эмгектенип жатасыздар. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган жогорку кеңештин депутаттары Талас шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинин урматына уюштурулган иш-чарага катышты. Алгач салтанаттын катышуучулары шаар борборундагы алып калемгердин айкелине гүл чамбар коюшту. Алгаш төрага Дастанбек Жумабеков баштаган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары жана башка салтанаттын катышуучулар шаар борборундагы алып калемгердин айкелине гүл чамбар коюшту. Андан соң Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулган төк макындардын республикалык айтышына көп болушту. Чыңгыз агабыз өзү барктап, баалап, жанына дайыма эркитип ала жүргөн кадимки эстекем өскөн жер. Ошондой акындар чыккан жерде бүгүн дагы Кыргыздын түбүрүндө угулган жаш акындар келип, жерден алгарга өзүнүн өнөрүн, өзүнүн дараметин, өзүнүн канчалык таланттуу экенин көрсөткөнүн келип отуруп, келечектин эстелеши ушулар деп ойлойм. Айтышка тандоо турунан өткөн 16 акын катышып, Айтматовдун чыгармачылыгын даңктаган кызуу таймаш өткөрүштү. Бир жолу кайталап айткым келет. Чыңгыз болсун соккондо жүрөгүбүз. Башка айтыштан артыкчылыгы эми бул айтышта тандоо турдан ушу жаш акындардын жаш муун өттү. Чоң акындар катышкан жок. Тематика ушу Айтматов атабыз боюнча Чыңгыз Айтматовдун 90 жылында арналган айтыш. Мааракелик негизги иш-чаралар Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинде уланып, келгендерге Чыңгыз ааламы көркөм сүрөт өнөрүндө аталышындагы көргөзмө тартууланды. Айтматовдун өзү натурдан иштелген, с натуры, өзү позитив этип берген, өзү тирүү кезинде. 2003-2004 жылдары. Ошондой эле төрага Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттар жана башка салтанаттын катышуучулары Манас Ордо комплексинде болуп, бабалардын арбагына багыштап Куран түшүрүштү. Амин. Андан тышкары жогорку кеңештин депутаттары жана башка иш-чаранын катышуучулар комплекстеги ардактуу коноктор аллеясына арча көчөтүн отургузушту. Салтанаттын алкагында улуттук оюндар уюштурулуп, төрага Дастанбек Жумабеков баштаган эл өкүлдөрү көк бөрүнүн финалдык таймашына күбө болушту. Алим Айтматовдун 90 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан мааракеде өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун куттуктоосун президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсеналиев окуду. Касиеттүү Талас жөнүндө сөз болгондо бул кутман жерибиздин духу, руху, кубаты, Манас Чыңгыз деген ыйык сөздөрдү ар бир кыргыз баласы үчүн өзгөчө руханий энергия берген асыл сезимди уруулойт. Таласты Кыргыздын руханий ордо кааласы десек өзгөчө жарашып турат. Анткени улутубуздун уңгу өзөгү болгон урух дүйнөбүздүн көптөгөн даңктуу адамдары Талас жергесинен чыккан. Төрага Дастанбек Жумабеков өткөрүлүп жаткан иш-чара асыл инсандын айтылып бүтпөс ойлорун, калтырган бай мурасын кеңири таанытууга көмөкчү болорун билдирди. Президенттин өзүнүн колдоосу менен мына жакында эле Чыңгыз атабыздын кичи мекени болгон туулган жери Шекер айылында Чыңгыз Ордо деген жаңы ордонун пайдубалы түптөлдү. Бул Чыңгыз Ордонун жалпы 500 миллиондук чоң сомдук ордого айланат. Кудайым буюрса, бул ордонун да ачылганда Чыңгыз атабыздын музейи жана көптөгөн чыгармачылык иш чараларына ошол жерде көрсөтүлөт. Ошондуктан
урматтуу Сооронбай Шарипович президентке да терең ыраазычылык билгизет элек. Урматтуу Талас элинин тургундары жана меймандары, сиздерге дагы бир жолу салтанаттын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктап, ал каламгердин арбагына таазим этем. Сени тааныгандар жашап жатканда, сен тирүүсүң деп Чыңгыз агабыз өзү айткандай, ааламдын инсанына айланган Айтматовду тааныган, анын чыгармаларын окуган ар бир муун түбөлүк аны унутпайт. Себеби Чыңгыз агабыздын чыгармачылыгы эл элесинде жашай берет. Иш-чаранын катышуучулары да алып калемгердин руханий мурастары түбөлүктүү казын экенин белгилешти. Эң артыкчылыгы бул эми ал адабият жактан көп нерсени айтса болот да, эң артыкчылыгы ал адамдын психологиясын, адамдын жан дүйнөсүн, адамдын аң сезимин чагылдырат да, дүйнөнүн кайсы бурчтарында жашабасын, ошо өзүн табат да, чыгармадан өзүн табат. Ошолдон кийин тапкан үчүн анан жакын көрөт да. Жергиликтүү эл да улуу жердеши менен сыймыктанаарын билдиришип, мааракелик иш-чаралардын маанилүүлүгүнө токтолушту. Эми Чыңгыз деген бир талас элimiz, бүт кыргыз, кыргыз эмес, ошонун сөзүн, китебин окуган элдин бардыгы ошонун катарында болуш керек. Чыңгыз эскерүү бул азыр эле эмес, келерки эле эмес, нече жылдарды камтый турган адамда. Чыңгыз акебиз биздин сүйүүнү бактап, экөөбүздүн ортобуздагы жан сырыбызды кара сөздөгү ыргайлантпадыбы? Белгилей кетсек, мындан мурун ушундай эле салтанат Ош шаарында да уюштурулган. Ал эми негизги жыйынтыктоочу мааракелик иш-чара Бишкек шаарында болот. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңеш төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө арналган иш-чараларга катышты. Иш-чара Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде өттү. Анын алкагында 1916-жылдагы жана саясий репрессиялардын курмандыктарына Чыңгыз Айтматов менен 2010-жылдагы апрель элдик революциясында каза болгондордун урматына арналып тургузулган мемориалдык комплекстерине гүл чамбарлар коюлду. Андан тышкары ата бабалардын арбактарына багышталып Куран окулду. Актала районунун Кайыңды булак айылындагы жеке менчик имарат мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Келечекте мектеп катары пайдаланылары айтылууда. Депутат Камчыбек Жолдошбаевдин бул демилгесин төрага Дастанбек Жумабеков колдоого алып кубаттарын белгиледи. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган Жогорку кеңештин депутаттары Актала районундагы иш сапарынын алкагында алгач Кайыңды булак айылындагы жеке менчик имаратты мамлекеттин карамагына өткөрүп берүү иш-чарасына катышты. Белгилей кетсек, совет маалында аталган 3 кабаттуу имарат мамлекетке таандык болуп, кийинчерээк жеке менчикке берилген. Ага ылайык азыркыга чейин имаратка ээлик кылып келген Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев эми кайрадан анын мамлекеттин карамагына өткөрүүнү чечкен. Айыл жерин өнүктүрөлү, айылдарды, аймактарды өнүктүрүүнүн эң мыкты жылы болуп аткандан кийин ошону берип атабыз. Төрага Дастанбек Жумабеков депутаттын аталган демилгесин жогору баалап, аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жүргүзүлүп жаткан иштерге да токтолду. Мектептер ачылып атат, каналдар курулуп атат. Мен ойлоймун, бул чоң бир түрткү болду. Бул дем болду. Ошо жергиликтүү бийликтерге дем болуп, мына ушундай ийгиликтерди жаратып атабыз. Ошондуктан келечекте да Кыргызстан алдыда көп ийгиликтерди жаратат. Буюрса мына 1-2 жылдан кийин көп жаңылыктар болот. Анткени мына былтыркы баштаган иш-чаралардын көбү мына 1-2 жылдан кийин өзүнүн жыйынтыгын берет. Ал эми жергиликтүү тургундар келечекте мектеп катары пайдаланыла турган имараттын элге берилип жатканын колдоого алышып, айыл үчүн өтө керектүү экенин кошумчалашты. Балдар өсүп атат, балдардын балдары чоңоюп атат. Биздин мектеп кичирээк болчу, ал эми азыр болсо чоң мектепке туура келип атабыз. Жакшы эле. Аябай жакшы деп сезебиз. Андан соң Жогорку кеңештин депутаттары Актала районунун борбору Баетов айыл аймагынын түзүлгөндүгүнүн 90 жылдык мааракесинин алкагында курулган сейил бактын ачылышына катышты. Мен аябай кубанып атамын. Анан Актала эли менен жолукканыма кубанып атамын. Сиздердин майрамыңыздар менен 90 жылдык майрамыңыздар менен куттуктайм. Дайыма ушундай элибизде, сиздердин районуңуздарда, айылыңыздарда ушундай майрамдар көп болсун. Айыл аймак башчысынын айтымында 90 жылдыкты белгилөө максатында атайын марафон өткөрүлүп, натыйжада район борборунун инфраструктурасын жакшыртуу максатында бир катар долбоорлор ишке ашырылган. 9 баланы дагы ушул жерин чечип ичке резервтерден 9 бала дагы алгачкы салымы болсун. Эртең ошолор дагы бир турак жай куруп, жакшынакай
шарт түзүп берели деп ошолорго 9 жер таап белек кылдык. Мааракелик салтанат маданият үйүндө уланып, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков район элин Баетов айылынын 90 жылдыгы менен куттуктады. Көптөгөн бул райондо биздин чыган аталарыбыз, апаларыбыз, агаларыбыз чыккан экен. Аны бери мынакей кыргыздыга белгилүү болгон Муса Баетов. Андан мурунку тарыхтасак Тоголок Молдо атабыз чыккан. Бул жөн район эмес, жөн аймак эмес. Ошондуктан келечекте дагы ушул Актала районунда элге кызмат кылган, журтубузга кызмат кылган кийинки биздин жаштарыбыз, муундарыбыз чыгат деген тилекти айткым келет. Ошондой эле айрым жергиликтүү тургундар ишиндеги жетишкендиктерине ылайык Жогорку кеңештин ардак грамотасы жана энчилүү сааты менен сыйланды. Депутат Жанар Акаев Баткендеги жаштардан кабар алды. Кереге кеңешке мугалимдер, чек арада жашаган жаш үй бүлөлөр келишти. Эл өкүлү жаштарга билим берүү, көп тил өздөштүрүү, алдыга умтулуу тууралуу жаштардын мүмкүнчүлүктөрү көп экенин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Баткен облусунун жигердүү жаштары менен жолукту. Жолугушууга облус аймактарынан жана Баткен шаарынан келген жаш активисттер, мугалимдер, чек арада жашаган жаш үй бүлөлөр катышты. Барган сайын акылдуулар, билимдүүлөрдүн заманы келет. Барган сайын тааныш, мен тагам же жиеним прокурор ошол менен жумушка орнотуп коет, же кылмыш кылсам куткарып коет деген заман өтө. Атаандаштык күчөйүп, адилеттүү, нормалдуу, окуган, билимдүү адамдардын заманы келет. Жолугушууда эл өкүлү жаштарды илимге, билимге чакырып, көп тил үйрөнүү келечеги ээси болгон жаштардын милдети экенин баса белгиледи. Иш-чарада Баткен облусунун Алыскы Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору Гапыр Мадаминов да жаштарды билим алууга үндөп, тарбиялык мааниси терең ойлорун айтты. Ашказан ач калса, 3 сааттан кийин академик сүйлөсө дагы топурак чыгып кетет. Ömrümüzden baykala başlayıp, hani ruh kazanı şunçalık çıkardığı kazan eкен, çıkpay жүрөт экен. Иш-чаранын алкагында эл өкүлү Алыскы чек ара аймагында жашап жаткан жаш үй бүлөлөргө жана мектеп директоруна Жогорку кеңештин төрагасынын атынан ноутбук жана ыраазылык кат тапшырды. Ушу Баткен районунун Алыскы чек ара аймагында Чарбак айылында экөөбүз мугалим болуп иштейбиз. Үй бүлөлүү бизге бүгүн ушул Жанар Акаев Жогорку кеңештин депутаты атайын жаштарга көңүл буруп келип бизди ушу жолугушууга чакырып, бизге азыр ошол аймактагы чек арачы мугалимдердин үй бүлөсү деп Жогорку кеңештин ыраазычылык каты менен компьютер, ноутбук, белек. Ушундай жаштардын колдоосу менен келдик биз ушул жерге. Компьютер жана дүрбү грамота сыйлыктарын беришти. Ошо жакынкы чек аралашкан Орто Боз айылында иштейбиз. Сөзсүз эле жанагындай той өткөргөн жиптерди минген жаштар эмес, ушундай жаштар Кыргызстандын өзөгүн кармап турат. Кыргызстандын тиреги ушундай жаштар деп аларды үлгү катары көрсөтүүгө аракет кылдык. Биз идеологияны өзгөртүшүбүз керек. Мына ушундай билимдүү, мамлекетке кызмат кылып аткан, бирок унчукпай ушул жакта жүргөн өзүнүн ополтодой салымын кошуп аткан жаштарды, жаш үй бүлөлөрдү ошентип элдин алдына алып чыгып, башка жаштарга биз мындай үлгү, идеал катары көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Бүгүн ошол максатыбызга жеттик. Андан соң депутат облус жаштары менен эркин баарлашып, Баткен жаштарынын көйгөйлөрү жана мүмкүнчүлүктөрү деген темада маек куруп, алар кызыккан айрым суроолорго жооп берди. Мамлекеттерден көптөгөн саякатчылар келип атат. Ошол менен мен 3 жылдан бери ошо жайкы сезонунда иштеп келем. Бирок биздин Кыргызстандагы эң ошолордун көзүнө көрүнгөн 3 маселени айтышат да. 2 маселени айтышат. Биринчиси ушул коомдук ажыратканалар. Экинчиси жол маселеси да. Арам туристтерге көбөйдү. Алардын акчасын алып калышыбыз. Бул туризм бизде нефть жок болгондон кийин, газ жок болгондон кийин ушу туризм сыяктуу ушундай бир тармактарды күчөтүү аркылуу бюджеттин капчыгын мындай толтуруу күчтөр бар да. Эске сала кетсек, бул сындуу жолугушуулар буга чейин Орусияда эмгектенип жүргөн мекендештери менен бирге да уюштурулган. Жакын аралыкта өлкөнүн башка аймактарында да уюштурулаары күтүлүүдө. Ал эми депутат Аида Касымалиева дагы Элет элине барып жерден кабар алды. Өзгөн районуна караштуу Карол айыл аймагынын тургундары менен жолугуп калктын көйгөйүн укту. Мындан сырткары Өзгөн технология колледжинин студенттери менен социалдык маселелер боюнча пикир алмашты. Эл өкүлү студенттер менен беткей отуруп сүйлөшүүдө үй бүлөдөгү зордук зомбулук деген теманын алкагында үй бүлөнүн пайдубалын туура түптөө ага олуттуу мамиле жасоо жаатында маселелерге токтолду.
Арызды ошол ур токмок жеген адам гана милицияга барып бере алмак да. Арыз берүү абдан кыйын. Кандай мамиле кылыш керек, теги үй бүлөгө кандай бир үй бүлө кургандай не максатта куруш керек, ошону түшүндүрдү да. Бизге лекцияда өтө сонун бир жакшы ой пикирлер калды бизде. Ага улай эле депутат жогоруда аталган окуу жайда өтүп жаткан Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган иш-чарага катышып, залкар жазуучунун чыгармаларынын өзгөчөлүгүнө кайрылды. Айтматов 19 ангеме, мындай кыска текст жазгандан кийин ушул кылым каратар бир күн анын биринчи роман повести болгон да, чоң повести болгон. Аны ал 4 ай ичинде эле жазган. Андан соң Мырзарык, Карол, Ортарык, ынтымак айылдарынан келген элдин көйгөйүн укту. Ана жерден bir 26 гектар жер бөлүндү дегенге 2 жыл болду. Такыр эле тыянак жок кызым. Жолугушунун жүрүшүндө айыл тургундары таза суу, бала бакча, үлүш жер маселесин көтөрүштү. Бала бакчаны куруш керек. Эң башкы маселе ошол. Анан таза суу маселеси. Таза суу мисалы үчүн 70% бүтүп калды, бирок өзүңүздөр уккандай, анын трубалары эски болуп атат, анан провондун жардамы менен азыр жаңыланып атат да. Ушул жылы мына Мырзарык айылынын тургундары таза суу ичет деген, таза суу келет деген үмүт чоң. Анан ички дагы ичиндеги көчөлөргө дагы таза суу өтөт депчи. Бул көп жылдардан бери чечилбей келаткан маселе, балдар абдан ооруйт эле, ден соолугуна таасир этет эле. Бала бакча боюнча смета даяр болду. 2019 жылдын бюджетине киргизүү аракетиндебиз да азырчы. Депутат Айда Касымалиева алдыда башка аймактарда дагы эл менен жолугуп, көйгөйлөрүн жеринде угуп, аны чечүү үчүн өкмөткө сунуштарын билдирди. Депутат Зиядин Жамалдинов жана Тынчтык Шайназаров өткөн аптадан Ноокат районунун Бел, Кулатов айыл өкмөтүнүн жашоочулары менен жолугуп, кабыл алынган мыйзам долбоорлору боюнча элге отчет беришти. Элеттин эли болсо турмушунда туушугуп жаткан көйгөйлөрүн депутаттарга угузду. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө басым жасаган өнүгүү прогресс 3 жыл аралыгында парламентте бир катар алгылыктуу иштерди аткарганын эл өкүлү маалымдады. Маселен, фракция депутаттарынын демилгеси менен МТСтер ачылып, үлүш жерлерге көп жылдык бак тарактарды тегүүгө уруксат берилүүдө. Биздин ар бир жаныбызга ушул 100 сотиктен 4 сотиктен суга жерибиз деген да, туурабы? Эгерде 10 бир үй бүлөдө 5 жан болсо, 4 сотиктен болсо 20 сотик экен да. Ага биз бир будай эгип же бир картошка эгип жакшы дарамат ала албайбыз да. Андан көрө ушул азыр мында уруксаттар берип коюлуп, баг эгип койсоңуздар, мына алма жакшы болот бизде, гилас жакшы болот, гайнола жакшы болот мисалга. Ушуларды эгип койсоңуздар, мына бүгүнкү сиздер эч үлүш жеринен месен баг отургузуп алып дегенге эч ким мазар кылбайт. Мектеп, бала бакча, жол жана таза суу айылдыктардын чечилбес көйгөйүнө айланган. Бел айыл өкмөтүнүн жашоочулары негизги муктаждыгы болгон таза суу маселесин биринчи кезекте чечип берүүнү талап кылды. Бизге таза суу боюнча кандай жардам көрсөтөбүз? Биз сиздерден тыйын бирбай бизге төлөп жол жобосун жүргүзүп кетиңиздер. Депутаттардын эл менен жолугушуусу Кулатов айыл өкмөтүндө уланып, анда жаңы курулуп бүткөн спорт комплексин ачуу аземине катышты. Жамалдиновдун демилгеси менен салынган спорт залы республикалык бюджеттен каржыланып, айыл жаштарына өзгөчө белек болду. Ушул спорт залда Кудай буйруса ушул Кыргызстандын желегин көтөрө турган, желбирете турган, дүйнөгө таанытылган биздин жакшынакай спортсмен балдар чыгышына мен тилектешмин. Жергиликтүүлөр тарабынан ОЗЭКи кат жүзүндө көтөрүлгөн маселелер аткаруу бийлигинин тийиштүү тармактарына жеткирилерин депутат белгиледи. Жолугушуу Улуттук демократия институту менен биргеликте уюштурулду. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экспорттук потенциалы кандай? Кыргызстанда өндүрүлгөн азык-түлүк товарлары Евразес талаптарына жооп береби? Жергиликтүү дыйкандардын, фермерлердин колунан чыккан продукцияларды текшерүүдө кандай иштер аткарылып жатат? Парламенттин агрардык саясат боюнча комитети көчмө жыйын өткөрүп, продукцияларды текшерүүдөн өткөргөн лабораториялардын иши менен таанышты. Кыргызстан Евразес алкагына кирген соң өлкөдө өндүрүлгөн товарларды чет мамлекеттерге экспорттоонун талаптары күчөгөн. Ага ылайык заманбап лабораториялардын болуусу шарт эле. Бул багытта акыркы 3 жылда ветеринардык жана фитосанитардык инспекция тарабынан бир катар иштер аткарылды. 15 декабрга чейин ушундай лабораториялар эмеде, Ноокенде, Баткенде, Таласта, анан Нарында болду. 4 жерде. Анан эми 2 лабораторияны
проект менен жасаган табыз, балыкчы менен. Каракол. Караколдан калган эмгек жерге калтырабыз. Жер-жеринде да ушундай болот да. Монда элайзалар болот, баардык. Ошонун баарын аккредитациядан өткөзөбүз. Заманбап жабдуу менен камтылган лабораториянын бири Борбор калаада жайгашкан. Учурда экспортко бет алган дыйкан фермерлер бул жерден товарларын текшертип, чет жактарга коркпой кийришүүдө. Азыркы учурда биздин отдел ушул жана этти, сүттү, балды, жумуртканы, балыкты ошолордун баарын ветеринар санитардык химикалык изилдөөлөр жүргүзөбүз. Мындай шартта иштеген лаборатория Ош шаарында дагы бар. Бирок муну менен чектелбей, өлкөнүн дагы башка аймактарына жаңы лабораторияларды куруу аракеттери көрүлүүдө. Бирок мындай максаттын ишке ашуусун айрым көйгөйлөр коштоп келет. Маселен, каражат жетиштиги жана атайын иш билги адистерин тартыштыгы. Специалисттер дагы азыр дагы үйрөтүш керек, окуш керек. Булар деген мына 6 ай болду, 7 ай болду иштеп аткандарына. Специалисттерди буларга подбирать очень трудно. Бир топ жумуштар жасалып атат. Лабораториялар оңдолуптур, программалар иштелип чыгып, ошол системага киргизип жакшынакай иштер болуп атат. Бирок ошол эле кезекте дагы жасай турган иштерибиз аябай көп. Бизге ошол каражат маселеси жетишпейт, специалисттер жетишпейт, айлык кичинекей. Бирок ошого карабастан бир топ жакшы жумуштар аткарылып турат. Бирок кандай кыйынчылык болбосун, тийиштүү тармактын аткарган иштери эл өкүлдөрүн ынандырды. Мындай аракеттер келечекте өлкөнүн экспорттук потенциалын көтөрөт деген ишеним чоң. Лабораториялар, жаңы лабораториялар курулуп атыптыр. Талаптарга жооп берген, Евразиястын талаптарына жооп берген. Кудай буйрса, ушундай жакшы лаборатория болсо, тамак-аш продукциялар, сельхозпродукциялар чет мамлекетке чыгышы, сертификат алышы оңой болот деп ойлойбуз. Жыйын жүрүшүндө мал чарбачылыгын сактоо боюнча дагы маалыматтар айтылды. Өз учурунда дары-дармектер таратылып, коопсуздук жаатындагы иштер алдын алынган. Аттардын немесин текшерип да көрсөтөлөр. Я болсо туберкулин жанагы млекопитающий уй койлордун немелерин текшерет да туберкулинге. Барбы жокпу? Канчага запас? Бул деген 1 жылдык ушул эмесине бүттү. Жаңы эле тараттык. Ал эми ири жана майда жандыктарды идентификациялоо иштери аяктап калды. Эске салсак, малдарды идентификациялоо жараяны 2016-жылы башталган. Эми назарыңыздарды комитеттердеги жаңылыктарга бурабыз. Ички иштер министрлиги бажы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш сыяктуу бир катар күч түзүмдөрүндө пенсияга чыгуу курагын жогорулатуу сунуштарын депутаттар берүүдө. Анткени жылына республикалык бюджеттен социалдык фондко 20 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнүүдө. Эл өкүлдөрү бул тенденция уланып отурса, социалдык фонд жакынкы жылдарда кризиске учурашы мүмкүн дейт. Тармактык комитет социалдык фонддун келерки жылдарга карата бюджетин талкуулады. Социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев 2019 жылы фонддун кирешеси 54 миллиард 61 миллион сом болорун маалымдады. Ошондуктан 2019 жылга социалдык фонддун бюджетинин долбоору 1 миллиард 14 миллион сом суммасында профицит менен сиздердин карооңуздарга алып келип жатабыз. Пенсиянын базалык бөлүгүнө республикалык бюджеттен жаңы жылда дагы 20 миллиард 665 миллион сом каралууда. Эл өкүлдөрү соцфонд жыл сайын бюджеттен чоң суммада каражат алышын туура эмес көрүнүштешет. Депутат Акылбек Жапаров белгилегендей, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери айлыгынан соцфондко төлөбөйт. Эл өкүлү аларды да төлөмөр кылыш керек деген пикирде. Алар социалдык төлөмдөрдү иштеп атканда төлөгөн эмес. Мына азыр эмдиги жылы мына 2,5 миллиард сомдун тегерегинде ошо пенсия военнослужащийлерге төлөп беребиз да. Мен мындай тенденцияны карап көрдүм, дагы 3 жыл, 5 жылдан кийин 10 миллиард сомго чыгат экен военнослужащийлердин пенсиялары. Кыргызстанда МВД болобу, сот болобу, бүт баарына тең единовременный зарплаталарын көтөрүп, бирок социальный төлөмдөрдү өзлөрү төлөй баштагандай кылайлы. Депутат Тариел Жоробеков укук коргоо органдарынан пенсияга чыккандар үчүн жылына канча акча кетип жатканына кызыкты. Каражаттын көп бөлүгү пенсия катары күч түзүмдөрүнө кетип жатканы белгилүү болду. Военныйлардын саны канча, жалпы биздин Кыргызстан боюнча пенсионерлердин саны канча? Жалпы Кыргызстан пенсионерлери 648 миң пенсионер бүгүнкү күндө. Бирок военныйлардын пенсиясы бизге ДСП менен келет, ар бир мекемеден количественасы анан суммасы эле келет. Кандай болуп чектелет, кимге чектелет, биз аны даже эметпейбиз. Анан Минфинге берип эле ошол заявка менен биз банктарга которуп коебуз.
Мына быйылкы жылы эле военныйларга 258 миллион, жалпы пенсионерлерге 558 миллион. Кошумча каражат жумшоо боюнча сиздер таблица берипсиздер. Шуну мен айырмасын сизге айтайын дегеним да. Туурабы, туура эмеспи? Элөкүлү Улан Перимов болсо күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери күчкө толуп турган учурда, так айтканда 38-40 жашында пенсияга чыгып кеткенин айтты. Эл четинде мекенди коргогон чек арачылардан башкасынын пенсия курагын узартууну сунуштады. Ошол эле таможняда, ошол эле Ички иштер министрлигинде биз буга качан бир өзгөртүү киргизип, же болбосо пенсионный порогду чоңойтуп, мына мисалы таможнянын башчысы отурат. У вас 43, максимум в 51 год пенсияга чыгып аткан учурлар бар. Комитеттин төрагасы жаңы киргизилип жаткан соцфонддун бюджетинин мурдагылардан айырмасы жок экенин, пенсиялык фондду өнүктүрүү, реформалоо тууралуу пландары көрсөтүлбөгөнүн кескин сынга алды. Сиздерде мына реформа кыла турган программаңыз жок да. Сиз по факту бүгүнкү болгон ишиңизди жазып бердиңиз. Туура профит бар, пенсияларда өсүш бар, бирок алдын ала 1 жыл 2 жылга болгон программаңыз жок. Кыла турган реформаңыз жок да. Эмди жылда жасап алсаңыз, кийинки 2 жылда соцфонддун абалы оор жерге такалып калышы мүмкүн. Талкуу соңунда комитет сунуш пикирлер менен социалдык фонддун 2019 жылга бюджетин 2020-21 жылдарга болгон болжолу тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Кыргызстан менен Түркияда иштеген эки мамлекеттин жарандарына пенсия чегерип берүү каралууда. Бирок ар бир жаран өз мамлекетине барып документ тапшыруусу керек. Пенсияны Түркия же Кыргызстанда мыйзамдуу түрдө гана иштеп жаткан жарандар ала алат. Жооптуу өкүлдөрдүн баяндоосунда долбоордун максаты Түркия, Кыргызстан мамлекеттеринин жарандарына жеңилдик түзүү. Эки өлкө ичинде иштеген адамдардын иш тажрыйбасы, тапкан каражатына жараша пенсия чегерип берүү. Бирок кепилдикти ким берет деген суроо жаралды. Мен туура 1 жыл иштедим Турцияда. Ай сайын $200 отчисление жасадым. $2400 мен Турциянын социалдык фондуна чегердим. Мен кайтып келдим 21 жашымда. Пенсияга чейин да 40 жылым бар да. Ким кепилдик берет? 40 жылдан кийин ошол мен $2400 ким берет мага? Квартал сайын сиздин ошол 1 жылдык ошол жактан иштеп тапкан пенсияңыз бияктагы кийинки иштеп тапкан пенсияңызга кошулуп, ошол келишим күчүнө киргенден кийин төлөнүп берилет сизге обязательно. Түркия тарап расмий түрдө 11 миңден ашуун кыргызстандыктар иштей турганын кабарлаган. Ал эми Кыргызстанда Түркиянын расмий түрдө 1000ге жакын жараны катталган. Аталган мамлекетте 1 айлык орточо эмгектин акысы сом менен алганда 25 миңден 45 миңге чейин барат. Белгилей кетчү жагдай мыйзамдуу түрдө иштеген гана жарандар пенсияга чыга алат. Түркиянын бир мыйзамы бар да, өзүнүн канча миң сом акчаны ошо бюджетине которуш керек. Анан канча жыл иштегенден кийин ушул жеңилдиктерге ээ боло алабыз. Бара калып 2 жыл 3 жыл эмес да. Жаран бул келишим боюнча милдеттүү түрдө 1 жылдык стаж болуш керек болуп атат. То есть 1 жыл эси төлөсө, ошол 1 жылы обязательно эсеп болот. Мына жайында биздикилер көпчүлүгү расмий түрдө дагы контракт түзүп, Анталияга барып 7 ай иштеп келип атат. Болгон эле 7 ай. Ал мүмкүн өмүрүндө 1 эле жолу барат, бирок расмий контракт менен барып атат. Анан айрда баягы ишке алган иш берүүчү соцфондко төлөп атат да. Соцфондко пенсионный. Силер ошолда бул жерде камсыз болуп атабы? Анда бу жерде гарантия деп сурап аткандар ошол болуп атат да. Ал мүмкүн 1 эле жолу болот өмүрүндө. 7 айгача. Атиги иш берүүчү болсо аны төлөп койду. Анын айлыгынан кармап турупчу. Соцфондко Турциянын камсыздандыруу фондуна төлөп койду да. А бул иштегенде силер ошолда болот деп атасыздар да. Кийин кайтарып берет деп Түркиячы айырмасын. А гарантия каякта деп атат. Мына жөнөкөй мисал. Пенсияга чыга турган жаран кайсыл мамлекеттин жараны болсо, өз өлкөсүнө келип документ тапшыруусу керек. Эми бул мыйзам негизинде ушу мыйзамдуу мигранттар, мыйзамдуу иштеген жумушчулардын тапкандар үчүн гана таасир этет да. Бирок бизде Турцияда жумушка разрешение алуу өтө кымбат, алардын мыйзамдары өтө оор. Ошондон биздин жарандардын көпчүлүк пайызы ал жерде законный мыйзамды иштешпейт. Ал жердечи. Ошондон мен айттым эле, биринчи кезекте бул мыйзамдан мурда биз ошо Турция менен келишим кыла албайбы, келишим түзүп, ушу бизге жумушка барган адамдардын ошо жумушка орношуунун ошол келишимине жеңилдетүү, ишке разрешениясын жеңилдетүү боюнча да, ошолго биринчи ошол кезекте жеңилдетип жумушка орноштуруп алып, анан кийин бул мыйзам сунушталса кандай болот эле дейм да.
Талкуунун жыйынтыгында тармактык комитеттин мүчөлөрү Анкара шаарында кол коюлган Түркия-Кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы социалдык камсыздоо жөнүндө келишимди дагы тактап иштеп келүү үчүн экинчи ирет артка кайтарды. Кыргызстанда иштеп аткан түрк жарандар үчүн өтө ыңгайлуу. Бирок биз Кыргызстандын жарандар ойлошубуз керек. Биз Кыргызстан депутаттарыбыз, Кыргызстан өкмөтүбүздөр. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, муну кайтарып бериш керек. Эмне себептен? Эртең ушундай эле келишим Германияда иштегендер бар, Англияда иштегендер бар, Америкада иштегендер. Ушул модельный закон болуп калыш керек. Бул оор өтө турган мыйзам. Мен бул мыйзамга каршымын. Себеби бул мыйзам Түркияда иштеп аткан Кыргызстандын жарандарын кызыкчылыгын көздөбөйт. Жогорку кеңеште 2019 жылга карата республикалык бюджет жана 2020-21 жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоого арналган парламенттик угуу болуп өттү. Иш-чарага өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик органдар менен мекемелердин жетекчилери, адистер жана эксперттер, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Келерки жылдын бюджети кантип пландалып жатат? Кайсыл тармактарга өзгөчө көңүл бурулуш керек? Бул маселе боюнча тараптардын оюн билүү үчүн парламенттик угууда кеңири мүмкүнчүлүк берилди. Ошол каналдар атайын спецтехниканы, атайын специалисттерди талап кылган каналдар бар да. Ушул эмеге каналдарды тазалоого жергиликтүү бюджеттин жанагы өнүүгө кете турган акчасын көп ушул каналдарга кетет да. Ушуну бир айыл чарба жана суу чарба министрлигине, ар бир райондо структуралар бар суу чарба министрлигинин. Ошого өткөрүп берсеңиздер, аларда специалисттер бар, аларда деген атайын техникалар бар да. Билим берүү мектептерге биз доскага жазган боорунан баштап окуучуларды каттай турган журналына чейин, полун сүрткөн материалына чейин, керек болсо командировочный эмесине чейин, акчасына чейин ушу бизге келишет да. Почти бул билим берүү министрлиги жаланган айлыктан башка эч нерсе бербейт. Каржы министри жаңы жылдын бюджетинин өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Быйыл 30 айыл өкмөттүн ортосуна 100 миллион сом коюлганын билдирди. Мыкты көрсөткүчкө жеткен айыл өкмөттөр үчүн ошол 100 миллион сом бөлүштүрүлүп берилет. Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын стимулдоо максатында 2019 жылдын долбоорунда өздүк кирешелерди көбөйтүүдө 100 миллион сом суммасындагы кошумча каражаттар каралууда. Өз кезегинде эсеп палатасынын төрагасы бюджет резолюциясынын айрым пункттары аткарылбай жатканына токтолду. Укук коргоо органдарына, коргонуу тараптарга ушул гриф секретность менен ушу бюджеттик резолюцияда каралган, ушундай болбосун деп, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө да ушундай жол менен кетип атабыз. Бюджеттик кодексте бар, туура, бирок бюджеттик резолюцияда ушул пункт аткарылбай келе жатат. Каржылык дисциплинаны бекемдөө, мамлекеттик ресурстарды натыйжалуу пайдалануу, бюджеттик мыйзамдарды өркүндөтүү жана мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо тууралуу пикирлер талкуунун өзөгүн түздү. Соңунда бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы Эмил Токтошов парламенттик угуунун катышуучулары тарабынан айтылган сунуш пикирлерди бюджет долбоорун комитетте кароодо эске алынарын билдирди. Аңчылыкка бөгөт коюу кимге пайда, кимге зыян? Бүгүнкү күндө бул мыйзамдын зарылчылыгы эмнеде? Өкмөт менен демилгечилер ортосунда эки ача пикирди жараткан аңчылыкка тыюу салуу боюнча мыйзамдын долбоору парламентте коомдук угууда талкууланды. Бул мыйзам жөн жеринен чыкпаганын, мыйзамдын жаралышына бир нече кайрылуулар себеп болгонун айткан демилгечилердин бири мыйзамдын зарылчылыгына токтолду. Ушуну биз 10 жылга тыюун салайын деп атабыз. 10 жылга өткөндө парламенттик окуу өттү, угуу өттү. Аябай кызыккан кызык тамаша эмелер болду, моменттер болду. Албетте бул коомчулукта бир элдин көбүсү коргойбуз дейт. Көбүсү болсо эми бир кучка бар, алардын баары ушул охотко кызыккандар. Негизинен Кыргызстанда аңчылыкты көбүн эсе чет элдик жарандар жүргүзөт. Себеби аңчылыкка берилүүчү уруксаат кагаздар арзан баада. Депутат Эмил Токтошовдун айтуусунда талкууланып жаткан мыйзамды күчүнө киргизбесе, коргоодогу жапайы жандыктар жоголуп кетүү коркунучу бар. Биздин максат ушул биздин жоголуп кетип жаткан арка кужаларыбызды биздин Кыргызстандын ала тоонун, сыймык ала тоонун байлы болгон жаныбарларды сактап калуу. Биздин арка кулжалсыз ала тоо бул жансыз ала тоо. Келди ошол ала тообузду кооз кылып элдерге бүткүл дүйнө элинде мактаналы. Бизден башка байлыгыбыз жок. Биздин газы, нефти жок. Биз элге мактанып турган биздин байлыгыбыз, биздин ала тообуз, суу, мөңгүлөрүбүз жана ошону аралап турган жан берген биздин жаныбарларыбыз.
Бүгүнкү күндө жапайы жандыктарды коргоону жеке жактар колго алып, өз аймактарында кайтарып келишет. Мындай муктаждык каражаттын тартыштыгына такалууда. Эгерде такыр эле аңчылыкка тыюу салынса, браконьерлик жол менен мергенчилик кылгандар көбөйүүсү мүмкүн. Себеби тийиштүү тармакта толук кайтарууга шарт жок. Жыл сайын оптимизация болуп, мамагенттиктин түздөн-түз ошол жапайы жаныбарларды коргоо жаатындагы кызматкерлери азайгандыктан мамагенттик ушул бир жаңы реформалоо жолу менен жапайы жаныбарларды коргоо жана аны сарамжалдуу пайдалануу иш-аракеттерин менчик чарбаларга берип, мамагенттик өз учурунда бир көзөмөлдөө, тариздөө жана бир багыт берүү гана мамлекеттик мекеменин ролун ойномокто. Чындыгында баягы жыйынтыгында баягы жеке менчик аңчылык пайдалануучулар алар өзүнө каражат табуу менен ошол мамлекеттин коргоо жаатындагы биотехникалык иш-чараларды жүргүзүү жаатындагы иш-чараларды аткармак. Ошо реформа жүрүп аткан. Бирок мурдагы жылдарга салыштырмалуу жапайы жандыктарга аңчылык кылуу дээрлик азайды. Мунун себеби айып пулдардын 10 эселеп көбөйгөнү жана бул багыттагы аракеттердин күчөгөндүгү болууда. Албетте акча каражаты көбөйдү. Эгерде 2013-жылдары жапайы жаныбарлардын объектилерин атайын пайдалануудан 21 миллион, 23 миллион каражат түшүп турса, бүгүнкү күндө 52 миллионго көтөрүлдү ал каражат. Бул ошол мамагенттиктин демилгеси менен, өкмөттүн колдоосу менен бир туура саясат жүргөндүгү, себеби ошо атайын ставкалар көтөрүлүп отуруп, жогорку деңгээлге жетти да. Бул мыйзамдын ишке кириши менен мыйзамдуу мергенчилик менен алектенген жарандар коомчулукка жаманатты болбошу керек. Алардын билдиришинче, мыйзамсыз аңчылык менен күрөш жалпы болуусу шарт. Бул жерде мындай позиция болуп атат да, мергенчи болсо эле бул бир мокочодой көрүнүп атабыз биз. Биз азыр араңыздарда отуруп, мен айткым келет. Менин ахот хозяйствомдо жок, эч нерсемде жок. Жөнөкөй гана мергенчимин. Бирок араңыздарда мындай браконьер кармаган киши жок окшойт да, менин көрүшүмчө. А биз кармап тапшырып жүрөбүз. Ошон үчүн кичине бизди сыйлап койсоңуздар. Мергенчилер жөнүндө сөз болуп атканда кичине биз жака көп таштар ыргылып атат. Биз болгону законду аткарабыз, законду угуп жүрөбүз. Анан сиздерге бир айта турган маселе, бул жерде кормовой база жөнүндө сөз кылып атасыңар. Ошо законопроекттин обязательно киргизишиңер керек. Биздин жана жайыттардын эрозиясын. Коомдук угууда талкууланган мыйзам долбоорун колдоого алган эл өкүлдөрүнүн саны көбөйүп жатат. Мыйзам жакынкы күндөрү парламенттин талкуусуна сунушталмакчы. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйыны 2018-2020 жылдарга мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасынын долбоорун жана мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программага өзгөртүүлөрдү сунуштаган өкмөттүн токтомун талкууга алды. Депутаттар менчиктештирүү жана мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жаатындагы кемчиликтерди белгилешти. Өкмөт сунуштап жаткан долбоор чынында эле ар кандай түкшүмөл суроолорду жаратты. Жер маселеси өтө курч коюлуп жаткан шартта кичинекей кароолчунун үйүнө 15 гектар жерди кошуп сатуу акылга сыйбаган көрүнүш катары сыпатталды. Бир бизнесмен обувной фабрика курам деп, обувной фабрика жер табылбай койду да. Азыр башка жерден таап куруп атат. Ошондой кечээ эле мына Лекпром боюнча да айтып кетти. 40 гектарды зорго тапты. Целый өкмөт десек болот да. Анан 15 гектар жери менен бир кароолкана деп туруп, мамлекет өзүнүн карамындагы жерди менчикке сатып атат деген бул туура эмес дейм да, кандай дейсиз? Всемирный банк менен жана Европейский банк менен айтып кеткенде жанагына полностью концепцияны баштадык. Бул мамлекеттик мүлк. Негизи эле фонд тил өзү 91-жылдан бери түзүлгөндөн бери өзгөрүлбөй иштеп келип жатат. Негизи эле мамлекетти башкаруу боюнча чоң бир трансформация керек болуп жатат. Сатам десең бирөө алат дагы ошондой тура берет да 10 жыл, 15 жыл, 20-30 жыл дегенде алар кайра бирөөгө сатат. Ким ошол жерге мындай ою менен дегенде, бир мамлекетибизге жалпы, бюджетке жалпы дегенде пайда келтирем турган проекттер болсо, ошолорго койгула. Мамлекеттик мүлктү чыккан акчасына сатып ийип эле колду шалап отуруп калганга болбойт. Анын андан аркы тагдырына көзөмөлдүк кылуу керек дегендин жүйөсү бар. Жөн эле сатыкка койбостон,
Биздин ар бир министерствода же болбосо өкмөттө дагы баягы стратегиялык өнүгүү боюнча, атайын бизнести өнүктүрүү боюнча же болбосо инвесторлорду чакыруу боюнча отделдер бар. Ошолор ушул ар бир объект боюнча өзүнчө бизнес план түзүп, бир канча түрлөрүнчө андан кийин чыгарса деп ойлойм да. Коңшу өлкөлөрдүн авиакомпаниялары өнүгүп жаткан маалда биздин жападан жалгыз авиакомпания банкрот болду. Эгер кысында эчтеке жок болсо, өзү банкрот болсо, эч ким лизингге бербейт да мунучу самолетту. Ушуну жанагы аэропортко кошуу боюнча оюңуз кандай? Анткени буларда залог турат, аэропорт прибыльный предприятие. Анан залогко койсо дагы, тиги койсо да самолет берет да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн авиакомпаниябызды өстүрүшүбүз керек, мамлекеттик авиакомпаниянычы. Колдо бар мамлекеттик мүлктүн жалпы наркын аныктабай туруп, алдыга карай кандайдыр бир иш-чараларды белгилөөнүн кажети барбы? Ар бир мүлктүн баасы перечень болгондо азыр отприемка жана башка менен чыкмакта эмне жоголду, эмне калды. Батыровдун объекттери боюнча айтылып кетти. Убытка былтыр деп атат 2 миллион 468 миң. Андан сырткары канча мүлкү таланып тонолду. Сатыла турган объекттердин кандай принциптер менен иргелгени суроо жаратууда. Кайсы принцип менен киргизип атасыңар? Же бирөө алайын ушуну деп силерге сунуш бердиби? Киргизип бербейсиңерби, мен сатып алайын деп атабы? Андай сунуш болгон жок. Анда эмнеге киргиздиңер муну? Анткени пока низкорентабельный болуп атат да бул номер. Эми низкорентабельный толтурат да. Сатабыз десеңер, анда единый подход кылынат. Анан кимисине кайсындай спрос болсо ошого жараша эле сатабызды алып чыгуу туура эмес. Берилген жооптор депутаттарды толугундандырган жок. Ошондон улам аталган долбоорду бышыктап иштеп келүүнү кайра өкмөткө тапшырышты. Расмий статистика жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу өткөрүлдү. Ага жогорку кеңештин депутаттары, тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер, статистика тармагында узак жылдар иштеген адистер катышты. Парламенттик угууда айтылган маалыматтарга таянсак, расмий статистика, статистикалык маалыматтарды колдонуу өлкөнүн өнүгүшүнө олуттуу таасир эте турган жагдай. Демек, бул багыттагы мыйзамдын заман шартына ылайык кабыл алынышы учур талабы болууга тийиш. Бириккен Улуттар уюмунун статистикалык бөлүмүнүн өкүлү Габриэль Гаместин айтканына караганда, Бириккен Улуттар уюму статистика жаатында өлкөлөрдү колдоо максатында модельдик мыйзам иштелип чыккан. Ар бир өлкө бул модельдик мыйзамды өз өлкөсүнө ылайыктап кабыл алат. Анткени ар өлкө өнүгүүнүн ар башка тепкичтеринде турат жана ар бир өлкө ар башка маселелерге басым жасайт. Парламенттик угууга сунушталган мыйзам долбоору боюнча бул тармакта тажрыйбасы бар эксперттер да өз пикирлерин ортого салышты. Нацстаткомдун же статистикалык комитеттин көз карандысыздыгы бул анын жетекчисинин көз карандысыздыгы. Улуттук стат комитеттин төрагасын bir kandaydır möөнөткө шайлап же дайындаш керек. Мыйзам долбоорунда статистиканын көз карандысыздыгы туурасында сөз болгон, бирок айрым беренелери көз карандысыздыкка чек коюп жаткан. Эл аралык практикада биз жаңы мыйзам, анан биздин конституцияга ылайык, ошого духуна ылайык мыйзам калып отурган болсок, жана дайындоо маселесин. Сиз жакшы дүйнөлүк практиканы айтып кеттиңиз. Эл аралык мындай практикада буну парламент шайлайт. Анан жана агайыбыз айткандай 7 жылдык мөөнөттү белгилеп койсок. Аталган мыйзам долбоорунун авторунун пикирине караганда, мурда колдонулуп келген мыйзамдар азыркы заман шартына туура келбей калган. Бул багытта жаңы мыйзам иштеп чыгуу зарыл. Эгемендик алганыбызга 25 жылдан ашты. Бирок биз статистика жаатында 1993 жылкы методология менен ошол убакта кабыл алынган мыйзамдардын эмеси менен иштеп келатабыз да. Бирок 2014 жылы оондун алкагында статистиканы дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөрдө расмий статистикага теңдештирүү жөнүндөгү резолюция кабыл алынганда. Мыйзам долбоорунда маалыматты топтоо, таркатуу, анын тактыгын тастыктоо маселелериндеги жоопкерчилик туурасында да ойлор айтылды. Экономика эмес, каржы эмес, финанс эмес, эң биринчи статистикалык маалыматтар керек да. Биз каражатты санап, экономиканы долбоорун караштан мурун билишибиз керек. Негизги фундаментинчи
ачык маалымат, ачык айкын болуш керек. Ошондуктан бул абдан жакшы керектүү мыйзам долбоору. Парламенттик угуунун жүрүшүндө ага катышкандар тарабынан бир катар сунуш пикирлер айтылып, мыйзам долбоорун толуктап иштеп чыгууда эске алына турганы белгиленди. Дээрлик 6 ай кыш өкүм сүргөн Атбашы районунун Бирлик айылынын окуучулары эми мектеп көйгөйүн унутту. 5 жыл мурун пайдубалы түптөлүп курулушу башталган имарат аяктап, окуучулар жаңы билим уясына баш багышты. Мектептин ачылыш аземине бир катар эл өкүлдөрү да катышып, окуучуларга ийгилик каалашты. Майрамдык салтанатка келген ар бир катышуучунун кубанычында чек жок. Себеби шарты катаал айылда заманбап мектеп курулуп, бүгүн ишке берилүүдө. Самидин Мырзахматов атындагы Бирлик айылынын мектеби мындан 5 жыл мурун Түрк мамлекетинин гранттык каражатына курулуп баштаган. Ал ортодо айрым мүчүлүштүктөрдөн улам курулушту аяктоо узакка созулуп кеткен. Тендерден уткан компания жоопкерчиликсиз болуп калып десек болот. Себеби прокуратурада кайрылып, ошо иштерин карагыла дедик эле. Себеби бюджеттен ошол кредиттен бөлүнгөн акчадан дагы иштер жакшы аткарылбагандыктан ортодон тендерди бузуп, кайра жаңы компания таңдалып, ошол себептен курулушу ушу бүгүнкү күнгө чейин созулуп калды. Бирок кандай кыйынчылык болбосун, курулган мектеп окуучулардын шыгына шык кошуп, билимге болгон ынтызарлыгын күчөткөндөй. Окуучулардын айтымында алар мурдагы мектепте кооптонуп окуп келишкен. Азыр жакшы көрсөтмө куралдар бар, жана ошондой эле жакшы мугалимдерибиз да бар. Жакшы эмеле возможностьтер ачылды мындай. Ошо жакшы окуйбуз, жакшы ийгиликтерге жетебиз деген максатта. Мектеп заманбап жабдуулар менен курулгандыктан билим берүүгө абдан ыңгайлашкан. Эң негизгиси жылуу жана жарык. Чоң эл үчүн жасалган белек болду бул. Ушунчалык биз эски мектепте окуп, үшүп, балдар көп ооруп, ушундай жасалды эле. Анан бүгүн ушундай депутаттардын, айрыкча ушу өзүбүздүн кызыбыз Жылдыз Мусабекованын жардамы менен ушундай заңгыраган заманбап сонун мектеп курулду. Буга биз абдан ыраазыбыз. Мындай билим уясынын ишке берилиши айыл тургундарын да кубантып, келечекке болгон ишенимдерин арттырууда. Эми окууга болгон тоскоолдуктар дээрлик жок эсе. Ушул бүтпөй аткан мектебибиз жакшынакай бүттү. Ошол биз аябай бүгүн толкунданып турабыз. Эми Ак Жолтой мектеп болсун. Ушул уядан жакшы келечектин ээлери чыксын деп ойлойм. Бир белгилүү азаматтар чыкса деп тилек кылам, Алладан сурайм. Бул мектептин ишке берилишине эл өкүлдөрү да тынымсыз эмгек кылып, курулуш иштерин көзөмөлдөп турушкан. Себеби эски мектептин абалы кооптуу болгондуктан жоопкерчилик негизги көйгөй эле. Эски мектептин абалын көрүп турасыңар, жылда оңдоп түстөп кулаган жерин жамап эле ушу канча жылдардан окуп, анан бул биздин жомоктогу кыялыбыз болчу. Менин эле эмес, бардык. Анан баары сүйүнүп атышат. Ушул акыркы депутат болуп келгенден 3 жылымдын көп күндөрү ушул мектепте, ушул мектептин маселелери менен, ушул мектептин бүтүшү менен болуп калды. Ошол менин да бүгүн буюрса уйкум тынч болуп, жүзүм жарык болуп, келечек муундар жаркыраган бардык шарты бар мектептерде окусун, ошо Кыргызстанды гүлдөтсүн, өстүрсүн, ийгиликтерге жетишсин деп айтабыз. Бул мектеп жалпысынан 225 окуучуга ылайыкташтырылып курулган. Учурда 200гө чукул бала билим алышууда. Апта башында төрага Дастамбек Жумабеков маалымат жана басма сөз күнүнө карата журналисттерди куттуктады. Азыркы учурда маалымат каражаттары коомдун социалдык экономикалык өнүгүшүнө өзгөчө таасирге ээ болуп жатканын айтып, төрага Дастамбек Жумабеков бейтарап маалымат алмашуусуз укуктук мамлекет түзүү мүмкүн эмес экендигин кошумчалады. Ошондой эле ал Кыргызстандын бардык жарандарын, анын ичинен өлкөнүн алыскы аймактарында жашаган мекендештерди керектүү маалымат менен камсыздоодогу журналисттердин ролун баса белгилеп, аларга ыраазылык билдирди. Кошумчалай кетсек, майрамдык иш-чаранын алкагында жалпыга маалымдоо каражаттарынын бир катар өкүлдөрү Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы жана энчилүү сааты менен сыйланды. Татыктуу мамлекетте, татыктуу Кыргызстан өлкөсүндө жашайлы, экономикасы күчтүү өлкөлөрдүн арасына кошулалы деген ниет менен бүгүнкү күндө сиздер да ар бир бутакта эмгектенип жатасыздар.
мен муну билемин, биз муну баалайбыз. Узап бараткан апта ушундай маалыматтар менен коштолду. Эгерде баарынан толук кабардар болууну кааласаңыздар, кеңеш KG сайтынан тапсаңыздар болот. Берүүнү жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта калыңыздар.